Депутаттарды кемсинтпеген адам болбосо керек. Жогорку кеңеш бул Кудай кана, билесиңерби? Шагыраган митайымдардын ичинде көрүнбөй калат экен. Дагы 1000 жылга жете турган мыйзамдарды чыгарып таштады болуш керек. 120 батырдын ичинде бир ушук атын чыгып туруп, Ассаламу алейкум. Бизде жогорку кеңеште урушпаган адам болбосо керек. Депутаттарды кемсинтпеген адам болбосо керек. А бирок парламентти карасаң бир тобу чимкириктейдер. Өткөндө бир сары бала жумуштан кетип атып, айтты го жогорку кеңеште жанаң өлүктөр отурат деп. Мен ушу эмне гана жөнүндө сүйлөбөдүм, ушу депутаттар жана жогорку кеңеш жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Эмнеге? Себеби ошол жерде менин да досторум бар. Мен алардын жашоосун билем. Алар мына көпчүлүккө чыккан митайым депутаттарда эмес, жөнөкөй эле жупуну жашайт, өздөрүнүн ишин кылат, айлыкка иштейт, эл алдындагы жоопкерчилигин сезет. Жана мына ушул досторумду таарынтып албайын, ушул досторумдун көңүлүнө кетип калбасын деген ойбу, же баары бир күн оңолот да, эми ошол ойдон жүрмөк белек дегенденби, же койчу деп маани бербегендиктенби иш кылып жогорку кеңеш жана депутаттар жөнүндө такыр сүйлөгөн эмесмин. Кээ бир депутаттар менен маектешип калганым болбосо. Бирок ар бир нерсенин чеги бар дегендей, жанагы пиялага тамчылаган суу дагы акыркы тамчы болот эмеспи? Мына ушу депутаттар жөнүндө мен да бир оюмду айтууга туура келди. Туугандар, аягына чейин көрүңүздөр. Балким бул менин жеке атуулдук позициям, журналисттик көз карашым, дүйнө таанымыма негизделген бир ой бүтүм туура эмес болушу мүмкүн. Ал жагын өзүңүздөр карайсыздар. Оболу жогорку кеңеш эмне? Бул мамлекеттик бир институт. Болгондо да өтө кубаттуу институт. Элдин мойнунда аябай чоң акчага отурган, чоң элдин чөнтөгүнөн чоң акчаны жеген бир мамлекеттик институт. Кыла турган иши элдин жашоосуна керек болгон мыйзамдарды чыгарып, мамлекетти тескеп берүү. Мен ушундай түшүнөм. Мамлекеттик көзөмөлдөө ишке салып туруучу уюм. Жана бул жерге логикага ылайык эң күчтүү адамдар келиш керек. Мындай күчтүү дегеним мамлекеттик көз карашы бар, мамлекеттик ой чабууту жеткен, өзү да көз карандысыз адамдар келиш керек. Анткени алар ушу мамлекеттик ой жүгүртүүнү жүргүзө алат. Мен 3-4 жолу жогорку кеңешке депутатка өзүмдүн намзатымды койдум, бирок ошол койгон жолдору да дайым ойлочумун. Мен ошол жерде иштей алам, иштей албаймбы? Мен интеллектим жетеби жетпейби деп ойлончумун да, мындай өзүмдү бул мамлекеттик аманат да, эрге баргандан кийин иштеш керек да деп, баары бир 99-дун бири мени артка тартып турчу да. Анан тилекке каршы ал жерге келгендерди өзүңөр билесиңер кимдер экенин, кандай адамдар, кантип келди. Анан ушу жогорку кеңеште урушкандардын көпчүлүгү буларда жоопкерчилик болуш керек да, жоопкерчилик болуш керек да дей берет да. Өзүбүз кыргыздар жоопкерчилик жөнүндө аябай көп сүйлөгөн эл экенбиз, бирок ошол эле учурда жоопкерчиликти билбейт экенбиз. Мен мына тренингтерде көп сурайм, жоопкерчилик деген эмне деп. 199 жооп бере албайт. Жоопкерчилик сөзү өз семантикасында айтылат, жооп берүүчүлүк. Мисалы үчүн мына машиналар, камералар коюлгандан кийин жана стоп линияга токтой турган болуп калды. Эмнеге? Камера турат. Камера жазалайт. То есть жоопкер болуп каласың. Жоопкер туруңуз ордуңуздан дейт сотто. Туруп? Туруңуз ордуңуздан жоопкер дейт. Жооп берүүчүсүң сен, жазага жооп берүүчүсүң. Кылмыш кылдың, жазага жооп берүүчүсүң, жаза тартуучусуң. Камера сени жоопкер кылып коет. Ошон үчүн кой жооп берип калбайлы деген тарихты жазадан качып турай дейт. Жогорку кеңеш эмнеге жоопкер болот? Кайсы жаза? Жооп бериңиздерчи. Кайсы жазадан коркот? Эч кандай жаза жок жогорку кеңеште. Эч кандай. Силер качандыр бир кезде жогорку кеңешти кирип көрдүңөр беле, жогорку кеңештин ичине катыштыңар беле? Мен катышкам. Мен 1-2 жолу катышкам. Жогорку кеңеш бул Кудай кана, билесиңерби? Кудай кана. Регламент деген бар, кудайлардын ишин тескөөчү бир документ. Ошо регламентке такап туруп, ал жерде мына бизге жагат да, мына депутаттар, мына министрди такалады, мына мындай кылды. Ал куртойлугунан такалап аткан жок аларды. Өзүн Кудай сезип алгандык үчүн. Ал жерден өзүнүн регламентине жараша или бой нерсени сүйлөсө боло берет. Регламентке сени сүйлөтпөйт, отур. Болду, убактыңды сен сүйлөгөнгө сага мүмкүнчүлүк жок. Убакыт жок, регламент. То есть Кудай кана. Давайте чынын айталы. Илгери жанагы байыркы мифтерде Кудайлардын общежитиесин, жатаканасын пантеон деп коелу. Мына ошондой бир пантеон.
Dagы бир жолу эскертем, мен кимдир бирөөнүн жеке шахсий аброюна, ар намысына шек келтирүүдөн алысың, Кудай мени сактасын. Жалпы мамлекеттик институт катары оюм. Бул менсиз деле бардыгына дайым болгон картина ушул. Араларында бар жакшы балдар бар, бирок алардын жакшылыгы ушул экен, адептүү экен, алар көрүнбөйт экен да, мына шагыраган митайымдардын ичинде көрүнбөй калат экен. Элитабыз деп, дагы бирине да дөөрүктөр аябай көп. Мен элдер урушта мен тетерсинче жан тартам да, бул депутаттарга кечирип кой. Өзүң шайлагаnsың деп 500 сомду алып албадың беле ошону. Анан 500 сомдук адам эмнени күтөсүң өзүң? Сен өзүң шайладың ушуну, кечирип кой. Жоопкерчилик болбойт. Сен өзүң шайлагансың, жазасы жок. Бул депутаттардын ишин карасаңыздар, бир да азыр система ошондой. Бир да депутат өзүнүн шайлоочулары менен жолугушууга милдеттүү эмес. Илгери депутаттар келип, мурда системаларда шайлоочулардан наказ алат эле, алардын бир нерселерин аткарат эле. Азыр андай жок. Азыр кичине мындай инсаптуу Кудайдан корккондору бар болсо, ошолор келип өзүнүн элине бир нерсе салып берет, мечит салып берет, суу чыгарып берет, араптардан бир нерселер алып келип бир нерсе кылат. Да. Эмки шайлоодо балким дагы пайдасы тийип калат деп шайлоо жакындаганда дагы бир нерселер мектепке деп бир нерселер берип коюшу мүмкүн. А негизинен алардын жоопкерчилиги партиянын лидеринин алдында. Списокко киргизбей койду. Партиянын лидери менен стычка болдубу, интерес келишпей калдыбы, же жаңы хозяин табылдыбы? Бүттү. Ал өзгөрөт да, башка топко кошулуп кете берет. Мына ушундай система бул. Булар чыгарган мыйзамдарды мен билбейм. Менимче булар чыгарган мыйзамдар бир дагы 1000 жылга жете турган мыйзамдар чыгарып таштады болуш керек. Мыйзам чыгарганга келгенбизби? Мына сага мыйзам. Мына сага мыйзам. Мыйзам таппай калса четтегилерден грант жана НПОлор чыгарып алып, кичине пул тапкыла, биз мыйзам чыгарып берели, мүмкүнчүлүк бар. Кандай мыйзам керек силердин тарабыңарга деп чыгаргандар да бар. Заказ менен мыйзам чыгарып бергендер бар. Кылбаган кылыктарды толтура. Мен айтам, bunu da көрүшүбүз керек болчу. Балким биз келечекте Аллах насип этип өнүгө турган элбиз го. Ушул тарыхта керек да, мындай деген бир чимкирик мындай ишти кылган. Деп келечек мундарга керек. Мен айтам, мунун баарын көрүшүбүз керек. Алардан биз нырсыбыз кемейип деле калган эмес. Бирок мен бүгүнкү айта турган сөзүм такыр башка туугандар. Эмне үчүн башында жогорку кеңеш жөнүндө мына ушундай прелюдия кылып айтып атам, что мен айткан сөзүмдү түшүнүшүңөр үчүн. Мына бир Карамушкина деген депутат бар. Саясий майданда адамды саясий аракетине карап туруп сыйлайт. Саясий фигураны саясий ишине карап туруп баа берет. Мындай айтканда. Сыйласа да, душманды да сыйлаганды билиш керек. Муногу өжөрлүгү, муногу кежирлиги, жоксо мына стратегияны ала билгендиги менен аябай күчтүү экен деп душманга да баа берилет. Бул калыстык. Мен Карамушкинанын динге каршылыгы, анын адамдык сыпаттары тиги булар жөнүндө эч кандай элден башкача эмес менин оюм. Ооба, эл эмне десе ошондой. Менин айта турган нерсем башка. Кыргыздын Мемин деген баатырлары, ичинде намаз окугандары, ушундай укмуш 120 баатырдын ичинде бир ушук атын чыгып туруп, каалаганын сүйлөп басып кетет. Это был этот злосчастный рейс из Саудовской Аравии 12 марта. Но вы сами сказали, что уже с января было известно о том, что этот вирус по Европе и в Аравии он был. Об этом уже тоже говорили. Я думаю, что просто не проверили. Өзүнүн кызыкчылыгы бар да, өзүнүн анында бир жактан алган заказдары бар социалдык. Бир өзүнүн мүдөөсү бар да, ушуга жетүүдө кежирлигин кара, өжөрлүгүн кара. Жөн эле келет да, мына Кыргыздын борбору Бишкекте жогорку кеңештин ичине кирип туруп, каалаганын айтып туруп, колуңан келгенин кылып ал деген таризде айтат да кетет. Мыйзамдын чегинде. Калган анан кийин 119 эң кызыккан жерим айтайынбы? Эң мен үчүн кызыктуу. Ушул аялдын атын айткандан коркуп сүйлөшөт экен кээде. Туугандар, арабызда биздин ушундай депутаттарыбыз бар, кыргызча айтат. Сүйлөбөскө болбойт, мына унутуп турат да, сүйлөш керек. Бирок сүйлөгөндө атын айтып коюп беле калбайт. Дейби билбейм. Чыгып кээ бирлер атын айтып да айткандары бар экен. Өткөндө бирөөсү айтып атпайбы, бул өзү соттолуш керек, бул өзү тиги кой ташта мындай иштерди кылган, анан кийин мынтип келип алып бер жерде мынтип атат дегендери да болду. Бирок
мен айта тұрғаным башқа да, мен тақыр башқаны айтқым келеді. Ошол жерде мынау батырлар ошол жерге чыгып, түрмеле елдер аны чыгарып атат YouTube'дан. О, мынау катуу айтты. Катуу айтканын көрөчү деп көрсөң, катуу айтканын көрсөң эми кечирип кой. Жана атын айтпай, келиним сага айтам, кереге мук деп мыякты карап алып. Эми биздин арабызда ушундайлар бар да деп атат да. Мынау несі катуу дейм. Ладно, мен аны айтайын деген жокмун. Айтайын деген такыр башка. Ошол аялды, ошол жерге чейин, ошончолукка чейин, ушу 119 депутаттын ичинде бир мужик, бир чыныгы саясатчы, мыйзамдын чегинде аны менен барып түшүндүрүп, ынандыра албаганы мени таң калтырат. Карындашым, эжем, мына жердебиз, баарыбыз бир үйдөбүз, сен да биздин атуулубузсуң, мындай деп. Мен билбейм, мен саясатчы эмесмин, мен жогорку кеңештин депутаты эмесмин да, кандай сөздөр айтышты билбейм. Бирок ошол жерге чейин ушул эжеке менен отуруп ынандыра албаган 119 батырдын катуу айтканына там берген мен пиаламда суу толуп калды да. Ошону айтчу. Анан дагы айта турган нерсем туугандар, эң кызыгы. Ушул жогорку кеңешке эмки шайлоого азыр биздин кээ бир молдолорубуз да даярданып атат. Не кылат ал аяка барып? Не кылат? Ошол 120 ошол депутат, мындай эч кандай жоопкерчилик жазасы жок депутаттарды Кудайдын жазасы менен эскертип туруш үчүн барат экен. Да, же болсо дагы эмнеге барат? Мен билбейм. Түтөгөн жерим ушу. Рызкыны жогорку кеңеш бербейт, билбейм. Мен жаман көрүштө балким жооп бериште мыйзам ээлери го, балким соттоп да ийишет, балким эмне кыл дейсиң, биз жөнөкөй элбиз. Но бирок тарых деген нерсе бар. Атыңар уну камерадан чыгып атат да, бетиңер мененчи. Келечекте бир биздин муундан чыккан эркектер, деп тилердин бир небереңерге айтышы мүмкүн, сен чоң атаң бир тряпка болгон экен, деп. Сен чоң атаң ушундай бир элдин бир кесепети элге тийген бир бале болгон экен, дейт да. Мен айтат элем, буларга барып кошулгандан Кудай сактасын. Эми билбейм, эртең эмне бар, эмне жок. Бул сөздү эмнеге 2-3 мааниде айтып атам. Биринчиден, биз жогорку кеңеште уруша бербейли, булардын абалын түшүнүш керек. Кимдер келгенин өзүңөр билесиңер, акчасын алып шайлап алганбыз го. Экинчиси, эми өзгөртүү керек бул системаны. Жана үчүнчүсү, ошо аябай аянычтуусу, бир аялга бир эркек барып таап ынандыра албагандыгы. Ошол жогорку кеңеш мамлекетти кантип тескейт, кантип кайсы мыйзамдарды чыгарат. Жана мен Акаев качып кеткенде аябай катуу депрессияга түшкөм. Бул Акаев ким? Эл башчысы жана аскер башчысы да. Аскер башы качып кетти деген сөз. Биз эркектер армияга барганбыз. Мылтык кармаганбыз, порокту жыттаганбыз. Мындай тасаввурда элестетүү болсо дагы, мындай согуш опатын бир аз элестете алабыз да. Ошол кезде элестет командирин качып кетти. Мен аябай катуу депрессияга түшкөм ошондо. Бул 15 жыл бизге деп жүрүп качып кеткен турбайбы? Качып кете турбайбы? Бул кандай эркек бул депчи. Андан кийин мындай түшкүндүккө түшпөгөнгө аракет кылам, мындай бардык нерсеге сергүү баа бергенге. Но бирок муну жогорку кеңештин кечеги муну эжеке менен кылган кылыктары мен дагы бир түшкүндүккө түшүп атам. Күнүбүз Кудайга шүгүр, буларга күнүбүз калса бүтмөк экенбиз, ишенген кожоң сууга акса элита болгону калган экенбиз депчи. Билесиңер, мен муну эмнеге азыр чыгарып атам? Ортодон бир айдан убакыт көп өттү, эми чыгарып атам. Мен бир ушундай кызык адатым бар журналистикада. Эл бүт түрбөп сүйлөгөндө мен сүйлөй албайм. Эл сүйлөп бүтөт, бүт бардыгы бааларын берет, генийлигин түгөткөндөн кийин анан мен сүйлөсөм ошондо карап туруп анан, мына мындай болгон турбайбы деп айтам да. Мен ушуну 1,5 айдай күттүм, ушул аралыкты эмне өзгөрөт?
Эмне өзгөрөт? Эчтеке өзгөргөн жок. Анан айттым, бул оруу турбайбы? Бул байкуш биздин депутаттарыбыздын оруусу экен да бул. Патриот турбайбы булар? Дедим. Патриот эмне экендигин кийин бир жерден дагы айтып берем. Мына ушундай. Көрөлегибиз али алдыда окшойт туугандар. Саламу алейкум.